Саламатсыңарбы балдар? Технология. Бүгүнкү өтүлө турган темабыз айлана чөйрөнү көрктөндүрүү жана аларга камкордук көрүү. Бүгүнкү сабакта биз гүл өстүрүүнүн жолдору менен таанышабыз. Сабагыбыздын максаты айлана чөйрөнү көрктөндүрүү жана эмгектенүүгө балдарды калыптандыруу. Бул тема боюнча балдар биз бир канча жолу сүйлөшкөнбүз жана бир канча жолу практикалык иштерди аткарганбыз. Бүгүн ошол темабызга дагы токтолобуз. Балдар, биздин мектебибиздин айланасында атайын гүл өстүрүү боюнча участкалар бар. Ошол участкалар ар бир класска бөлүнүп берилген. Ал жерлерге биз классыбыз менен барып, гүлдөрүбүздү карап, сугарып, аларга камкордук көрүп турабыз. Ошол жумуштар эсиңерде барбы? Анда ошол эле жумуштарды биз өзүбүздүн короо жайларыбызда дагы аткарганга аракет кылалы балдар. Эмне себептен? Себеби дегенде гүл бул адамга эстетикалык табит тартуулап турат. Андан тышкары биздин абабызды тазалап, бизди таза аба менен камсыздап турат. Гүл өстүрүү бул эки жол менен жүргүзүлөт. Бөлмөдө гүл өстүрүү жана ачык талаада гүл өстүрүү. Балдар, биз короо жайыбыздын көрктүү, жакшынакай болуп турушу үчүн айлана чөйрөбүзгө гүлдөрдү өстүрүп алдык. Эми ошол гүлдөргө камкордук көрүшүбүз керек. Биз аларга канчалык көп жакшы камкордук көрө турган болсок, алар бизге ошончолук жакшы гүлдө беришет. Бизди кооздукка бөлөп турушат. Гүл өстүрүүдө кыздар, адегенде биз короо жайыбыздын алдыны пландаштырып алышыбыз керек жана ошол пландаштырылган боюнча гүлдөрдү отургузушубуз керек. Мына эми эрте жазда гүлдөрдү отургузуп, андан кийин гүлдөрүбүз мына азыр май айы болгондуктан гүлдөй турган мезгилге келип жетти. Эми ошол гүлдөрүбүздү кантип карашыбыз керек? Албетте дегенде гүлдөрүбүздүн алдын тазалап, отоо чөптөрдөн мына мен тазалап чыктым. Гүлдөрүмдүн айланасын бүт отоо чөптөрдөн тазалап, андан кийин ага кошумча азыктандыруучу компостторду беришибиз керек. Кошумча минералдык заттарды жана атайын даярдалган топурактарды берип, эрте жазда аларды азык менен камсыз кылышыбыз керек. Андан тышкары кыздар, гүлдөрүбүздө ашыкча бутактар пайда болуп калат жана ашыкча керексиз айлана чөйрөсүндө отоо чөптөр пайда болот албетте жазда. Ошол отоо чөптөрдөн арылтып, андан тышкары керексиз бутактарды алып, ошол гүлгө дагы өтө күч келип калбас үчүн ашыкча керексиз бутакчаларын алып салабыз. Мына мисал үчүн менин бул жерде өстүргөн роза гүлдөрүм турат. Бул жерде 3 түстүү роза гүлдөрдү көрүп турасыңар. Алардын арасынан мен мындай болгон жапайы кошумча өсүп чыгып кеткен ашыкча бутактарын алып саламын. Антпесек алардан азык талашышат бул ашыкча бутактар. Эми кыздар бул пион гүлү. Пион гүлдөрдүн арасынан гүлдөп бүткөн гүлдөрдүн убагы өткөндөн кийин ал гүлдөрдүн ашыкчаларын алып салабыз. Мисалы үчүн ал гүлдөр бүттү, кайчыны этияттап, колубузда кайчыны этияттап, коопсуздук эрежелерин сактап, андан кийин керексиздерин курч кайчынын жардам аркасында кесип алып салабыз. Мынакей балдар, сабагыбыздын практикалык бөлүгүн көрүп чыктык. Ушул иштерден силер өзүңөргө эмнелерди алдыңар? Кандай жакшы жактарын алдыңар? Үйгө тапшырма балдар. Өзүңөрдүн үйүңөрдө кандай гүлдөрдү өстүрөсүңөр? Ал гүлдөрдүн аталыштары кандай? Үйдөгү гүлдөрдү өстүрүүдө ата-энеңерге кандай жардам бересиңер? Андан сырткары, бөлмөдө өстүрүлгөн гүлдөрдүн жана короо жайыңарда өстүрүлгөн гүлдөрдүн адам баласына кандай жардамы бар? Кандай пайдасы бар? Ушул суроолорго жооп бергиле. Андан тышкары балдар, өзүңөргө жаккан гүлдөрдүн макетин колуңарда бар каражаттардын жардамы аркасында жасап, сүрөткө тартып, мага жөнөткүлө. Анда эмесе сабагыбыз бүттү. Кийинки сабактан жолугушканга чейин саламатта болгула.